Ооба туугандар, видеонун темасы жана обложкасынан дароо эле түшүндүңүздөр. Бүгүн биз өзүбүздүн инибиз, мусулман инибиз менен жолуктук. Маек кылабыз. Кайрадан эле Москва шаары 2024-жыл сентябрь айы. Эсиңиздерде болсо, же кимдир бирөө тааныса, бул жигиттин аты мусулман. 2003-жылы жарык дүйнөгө келген. 2024-жылы июль айында, адашпасам, айында Москвадан умра сапарына Меккеге жеткен. Анча-мынча исключениялар болгон, анча-мынча жерде, бирок в основном маршруттун көбү жеткен. Дароо эле мусулман иним маекке кош келиптирсиң, убакыт бөлүп бергениң үчүн чоң рахмат. Жалпы көрүүчүлөр, сиздерге дагы ассаламу алейкум. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, лайктардан басып коюңуздар. Биз эфирибизди баштадык. Мусулман, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Биз барып келип, уже Москвада кайра жумуш иштеп, уже тиричилигибизди кылып атабыз. Ооба, анан билесиң, 2024 баягы кармак коелу. Июль айында сен жөнөп атканда бир чакандай ошол эле YouTube каналыбыздын платформага шортска видео тартып коебуз кыскача. Жолго чыгып атат деп элечи. Анан колдоо иретинде сөздөрдүн жазып кеткиледи. Ошол видео азыр 180 миңден ашуу көрүүчү топтоп. Азыркы күнгө чейин сага ак жол каалап жазгандар көп да. Анан көпчүлүгү Инстаграмын сурап атышат. Бул кандай барып келди, эмне болду деген ойчу. Ошого бүгүн элдерге бир кенен маалымат бергиле дедик. Эмне болду баштан аягына чейин ошону бир сыра чоо жайын айтып беребиз, Алгач 2024 июль айында жөнөгөнсүң. Ооба. Ошондо кандай болду, ошол жерин бир кыскача айтып кетсең. Биз 9-числоодо чыкмакпыз, июлдун 9-у. Анан кичине 2-3 байкелер менен баягы илимдүү байкелер бар экен, ошолор менен жолугуп, бир аз 2-3 күн кармалдык. Анан 1-2 күн кармалдык, ошол 11 же 10 түнү чыгып кеттим ошол. Туугандар, сиздерге видеонун башында Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок жана эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошуп беришет. Сити Мобилге жана Яндекске. Экономдон бизнес класска чейин, элитке чейин уласаңыздар болот. Курьер, экспресс, грузовой ал тарифтер дагы бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалар розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан алдык деген промокод сөздү айтканды унутпаңыздар. Таксопарк менен кенен таанышып, шарттарга жагып аткан болсо кошулуп, аман эсен иштеп жүрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик. Жалпы сен жөнөп атканда Москвадан ал жака канча алыстыкты көрсөт, канча чакырым болду? Километр. Тагара унуткам, бир 5000 километр. 5000 километр. Плюс-минус 5000 ары экен да? 4700. Анан сен ошо кайсы мамлекеттерди кесип өтө турган болдуң эле? Негизи план боюнча мен Сочиге чейин жетип, Сочиден Турцияга кеме менен өтмөкпүз. Анан көрсө кеме бир жумада бир жолу каттаган кеме экен. Ишал акчасын аз көрсөткөн, сурасам 30 миңден ары экен. 30 миң рубльданбы? 30 миң рубльдан, кымбатыраак экен. Сен барып аткан учурда ал көпкө күтүп калмак белең? Ооба, мен бир жума күтүп калмактым да. Определенный бир убактылары болот экен, күндөрү болот экен. Сен маршрутту кандай кылдың? Только күндүзү жүрдүңбү же түнү да жүргөн учурлар болду? 4 саат эс алып, кээде 3 саат эс алып, 20 саат, 19 саат ушундай жүрүп аттым. Түн күн айырмасы жок. Бир аз эс алып эле кайра. Жөнөп атканда өзүң билесиң, сен эми жөнөп атканда адам акылдуу адам болуп аткандан кийин ой жүгүртөт, акыл жүгүртөт, маршрут түзүшөт этет, ар кайсы кырдаалдарды эске алат. Бул жактан деле көптөр агайнелер ар кандай ситуацияларды айтып жүрдү да, жолдо эмне болот, эмне болбойт депчи. Вот ошол нерселерди негизи мындай чыныгы жашоодо практика жүзүндө болгон жок. Болду. Жырткычтарга жанагы эмелерге жолуктурган жокмун, бирок жандай бугу дейт го, ошолорго жолуктум. Анан жолдон мен ойлогон жерден милициялар тосту, кармады, ар кандай болду кыйынчылыктар. Милициялар эмне кылды? Биринчи жолу милициялар тоскондо. Биринчи милиция тоскондо документтер сурады. Жөн эле таза болчу, мындай эле кой берди. Анан жанагы миграционка бүттөрүн 10 күн албадым эмес беле. Ошол 1 күн алганда милициялар тосуп, коркутууну сыяктуу кылып, эртең чыгып кетпесең камайбыз, сени артыңан аңдып жүрөбүз дегендей кылып. Кой барып. Сен кадимки эле машина жүргөн жолду эле жегимен эле жүрдүң? Ооба. Айла араладым, машина жол. Карта кайсы жол көрсөтсө ошо менен эле. Кандай жолго өзүңө колгон нелерди алып алып аттың? Бир рюкзак бар болду сенде? Суу же кандай бир? Сумканын ичинде суу, керектүү нерселер бар. Powerbank же кандай алар эмне? Powerbanktар ооба. Баягы кайсыл жерге жеттик?
ошол баягы Починкиден өткөн жерде бир торговый центр унутуп калдым атын. Сиздер келдиңиздер го ошол жерде алып бердиңиздер. Кайсы жер эле? Аны деле биз деле унутуп калдык. Ошол жерден анча-мынча керек нерселерди алып улагансың. Анан жолдо эмне болду? Кандай кыйынчылыктар болду? Мисалы акча жагынан сен убагында башында бизге чыгып атканда бир 50 миңдей акчам бар дедиң эле. Анан кийин маршрутуң бүткөндөн кийин стористерден айтып калдың. Шынын айтсам, максатыма жеттим, ишимди аткардым, зыярат кылдым, бирок чөнтөгүмдө акча жок эле жолго чыккан болчумун депчи. Ошол жагы кандай болду? Эми негизи алдын айткан 2-3 себеби бар. Мисалы айтпагандын себебичи ата-энем макул болбойт болчу. Жөнөтпөй коет болчу. Акчам жок болсочу. Сен кимге ишенип барайын деп атсың деп. Анан балким силер да может жолотпойт болчусуңар, жөнөтпөйт болчусуңар. Кармап, коет биз эметебиз депчи. Акчам бар деп эле. Бирок кеткичекти баягы тамак ашка иним баягы күнүгө которуп берип атты да. Бир тууган иниңби? Бир тууган иним бул жакта иштейт да, Москвада. Анан ошолорду примерно эсептегенде ошондой эле акча кетти, бирок 50 миңдей эле. 50 миңдей эле акча кеттиби? Тамак ашка. Тамак ашка. Отель деп анча-мынча жерлерде түнөдүң. Палаткада түнөдүңбү көчөдө? Палаткада жок. Только отельдер болот да. Мечит, парк, остановка. Россиянын ичи Сочиге чейин жалаң мечит жок болгон себептен көчө, парк, анан 1-2 жол отель болду. Көчө жана парк, остановка деген жерлериң кооптуу эмес беле? Кооптуу болчу. Бирок Кудай жолунда бисмилла деп чыкканыңа ал жагынан Кудай Таала жардам берди, сактады. Жакшы. Анан кандай кыйынчылыктар болду? Сен бой Инстаграмда жакшы жактарын көрсөтүп жүрдүң, анан өзүң анча-мынча жерлерин айтып таптырсың да? Баягы кыйынчылыктар өтө көп болду. Неге чыгарган жокмун себеби адамдар кыйынчылыкты көрсөтпөгөн себепте дагы комментарийде болот да, жөн эле койбойсуңбу деп ар кандай негативтерчи. Кыйынчылыкты көрсөтүп тартсам дагы көй күчөймөк да. Биз айтпадык беле, анан билермандар бар го. Ошондой дебедик. Биз айтпадык беле, чыкпай эле койбойт белең депчи. Анан сен өзүңдүн маршрутуңду башынан аягына чейин Instagram баракчаңда элдерге көрсөтүп, күндүнгө чагылдырып келаттың. Анан ал жактан кандай колдоолор болду? Допустим, бир мындай күтүүсүздөн бирөө жардам бердиби же эмне болду? Өтө көп болду. Сочиге жеткенде артка кайтканда байкелер чыкты Сочиден. Алар акчалай берди. Анан дагы бир байке чыкты, визаларды бүтүрүп берем деп. Визаларды бүтүрүп берди. Сен анан жана Али байке, анан дагы ошо Али байкелер. Машалла. Алла разы болсун Али байкеге. Сен ошо каяка жана бир жака кирип кайра чыгып атканда виза деп айтып аттың. Кайсы жери? Сочи менен Абхазиянын границасында. Орустар киргизди, баягы кеме болбой калып картага урсам Абхазия, Грузия деп көрсөттү да карта. Анан Абхазияга кирсем эле сен бул жака кире албайсың. Анан артка кайтасың деди. Хорошо, артка кайтам десем, ты как иностранный гражданин бул жака киргенден кийин виза керек дейт. Анан визаны центрына түшүп, ошол жактан 3 күн күтүп жазатыш керек экен. Бесплатный эле берет экен, просто 3 күн убакыт кармайт экен да. Анан мен жок, азыр эле чыгып кетем десем, анда $100. $100 штраф төлөйсүң деди. Анан сразу эле ошол Сочиде группалар бар экен, ошол байкелер ошол жактан жардам беришти. Бир байке келип эле ошол $100 берип, төлөп берип, штраф төлөп, кайра чыгып, бүгүн ал байкелер менен сүйлөшүп, аналар жакшы маршрутты түзүп беришти. Через Арменияга кеттим да, Бишкек. Арменияга 45 минутта самолет менен учтум. В общем, получается, Армениядан кийин кайсы мамлекет? Армения, Иран. Иранга кирдиң. Кандай экен ошо мамлекеттерди аралап өтүп аттың да? Элдери же шаары, айылыбы, каяктарды аралап өтсөң да? Мен Иранда баратканда, кечинде отелге эс алганда ар бир мамлекетти изилдейбиз да. Кандай жерлерден өтөбүз, кандай жерлер бар деп кооз көрүнгөн негизи Иранчы. Мен бирок совсем башкача экен. Илгерки цивилизациядан арка калып кеткен, үйлөрү көчүп, жана согуштан кийин ошол боюнча эптеп жашашат экен да. Борбор эле баягы жакшы болбосо чегеран. Так берки жактары мындай эле.
илгерки боюнча экен да. Иранда 13 күндөй жүрдүм. 2 жумага жеткен жок. 2 жумадай боюнча өткөн. Иранның эли көпчүлүк эли мусулман да? Мусулман, бирок башка мазхабта экен. Башка мазхабтабы? Мисалы ислам дини мазхабтарга ичинен өз ара бөлүнөт да буактаргачы. Анан биз сунниттерге кирсек, алар шафи экен да, шиялар экен. Анан аларды жаман көрөт экен сунниттерди. Барып туруп эле учурашсаң, сразу эле сен кимсиң деп сурайт экен да. Бизде орусуңбу, кыргызсың деп сурайт го, аларда ошол диниңди сурайт экен. Кайсыл мазхабтасың деп. Анан сразу эле ойдо жок эле билбей эле суннит деп алса, анан баягы четке түткөндөй мамиле кылып коет экен да. Жардам бербегенсип. Демек ошондой стереотип бар экен. 80%, 70% ошол шиялар экен. Сунниттер аз экен, бирок мусулмандар. Анан Россиянын ичинде макул түшүнөбүз. Башка өлкөлөрдө интернеттерди эмне кылат? Арменияда Instagram жаап койгондон кийин эмеге Ирандан чыкты эме колдондук, Wi-Fi менен только. Отелдерге келген. Күнүгө кечкели видеолор тартып, кечине келип, чогуу жасап турандан кийин Wi-Fi бар жерде, отелде киргизет. Отелдер кандай экен? Бардыгы эле акчага болуп атты да, мисалчы. Ооба. Чөнтөккө ыңгайлуу элеби же кымбатпы? Эми акчага жараша экен да. 500 сомдугу 500 рубльдуктары бар. 200 рубль менен алганда 200 рубльдуктары деле бар экен. Жанагы хостел бар го. Рубль менен алышат экенби? Жок. Мен примерно эсептеп атам да, примерно. Курска чыгат. Адамдар менен чогуу жаткан 200 рубль экен жанагы хостелде. Анан бир кишинеки комната бар экен. Ал 500 рубль. Сен көбүнчө эмне кылаттың? Өзүң жалгыз жашап же? Мен көбүнчө ошол 500 рубльдукка жататтым. Баягы унутуп калдым атын, бир башкача айтышат экен алар. Өзүң жалгыз жатасың деген комната экен да. Анан ошентип Иранда маршрутуң бир нерсе болуп атып бүттү. Андан кийин Иранның эң бурчуна келип, Иран, Ирак, Кувейт, Сауд Арабия эмесин чек арасында кеме менен өттүк. Кеме менен өттүң. Ал мамлекеттерди кесип өтүп атканда акча маселесини эниң кандай кылып которуп атты? Мен ошол Сочиден баягы артка кайтканда байкелер Меккеге барып келген байкелер экен да. Ошол байкелер айтты, ал жакта карта колдонбойт, чет мамлекеттин картасын. Анан тем более бизде виза орустарда запрет коюп койбоду, виза MasterCard. Анан мир болгондуктан алар вообще колдонбойт экен. Ал жакта только наличный колдонот. Доллар менен көтөрүп жүрөбүз, анан алардын местный валютасын алмаштырып алат. Сен ошондой кылаттың. Жолдо мисалы кимдерге кезиктиң? Мисалы сен сыяктуу мындай жөө жүргүнчүлөргө эсте каларлык нелер болду? Туристтер болупту, бирок жөө жүргөн көргөн жокмун. Туристтер велосипед менен башка болуптар, ар кимдеси сүрөткө түшүп же кимдир бирөө чай алып берип же чай алып бергендер болду. Эмеден Россиянын ичинен эле көп болду, жолдон баратып. Баягы грузовик байкелер менен Instagramда деле бар, Иранда 3 КамАЗ топтоп Иранга бараткан. Грузовик топтоп видео тартайын десем болбой. Андан кийин да кыргыз байкелер дагы тамак алып беришип, алар да видео көбүнчө отказ берип уялабыз деп. Жыл башынан аягына чейин мындай эсте каларлык приключениялар болду. Сонун күндөр өттү. Жаман күндөрдө. Эң эле жаман болгону баягы мусулман эмес мамлекеттерде кыйын болот десем, наоборот, ошо Сауд Арабияда эң кыйнап койду да, бир сутка кармап мусулмандар киргизбей койду. Ошол жер бир аз неме кылып турду. Анан эми ар бир эле адамда болобу билбейм. Сен кандай настроен болчуң? Жолдо жөн эле койсом болот экен деп андай өкүнүчтөр болбоду? Биринчи күнү болду, кеч чыкканда. Түнү түшүп кеткенде, эртеси күнү кечке маалы болду да. Мындай өзүм суроо берип, сен эмне кылып атасың? Же мындай керек беле ушул иштеп эле жүрө бербейт белең да. Анан кийин ата энем чалып калды ошол моментте. Ата эме сүйлөшүп жолго чыктым десем, биз билебиз, бизге адамдар айтып келе калчу. Айылдагы адамдардан ата энем мугалек болчу экен менин чыкканымда.
эми айылдарда адамдардан угуптур да. Ошол жерден анан болду, артка айтсаң үйгө келип тамашалап айтышты да ошентип. Анан ошол жерден болду жок, ошондон кийин өзүмө баягы андай нерселерди ойлонбойм деп сөз берип жолдоладым. Сөз берип жолдодум. Ал нерсени ойлой берсеңиз, баягы жолго дагы таасирин тийгизет экен. Ошон үчүн ал нерсени ойдон алып коюп анан Сауд Арабияга кирген адамдардын обратный билети сөзсүз болуш керек экен, 1-числого. Болбосо киргизбейт экен. Сен кандай кылдың ал жагын? Мен бир сутка отурдум, бери жакта кайра келип сурап атышты. Билет ала кал. Сени киргизип коелу деп. Өзүлөрү жардам беребиз деп келип атышты. Бери билет ала кал, акчаны досторуңан сурап, бул жерде отура бербей деп. Анан болбой эле отура бердим, анан эртеси күнү келип айтышты өзүлөрү. Кир деппи? Жок, чоң бир эже келди дагы. Алардын чоңу болуп атышат. Бул жака көбүнчө адамдар фальшивый эмемен кирет, обратный билет менен. Азыр сага ошондой жазап берем. Өткөндөн кийин айрыпмунсузга ыргытып кой деп. Ошентип фальшивый билет жасатып, ыргытып, анан кирип кеттик. Ошондо бисмилла кирдиң, эмоциялар. Жанагы именно ошол моментте бир сутка бою Инстаграмда жанагы издейсиз го. Видеолорду издеп көрүп атсам, Казакстан блогерлери бар экен. Ясин сүрөсүндөгү 9-аятында Нижимка деген аят бар да. Ошону өтүп көп жерлерден өтүп кеттик, опасный жерлерден депчи. Ошону кайра кайталап өттүм да. Ошол жардам берди, бирок бир түшкө маалы кирип калдым. Эртеси күнү түшкө маалы кирдим. Киргенден кийин аба ал жакта башка. Күндүзү 48 ушундай мени кайната турган градустарда. Ысыт. Анан кечке чейин чыгып эле бир аз мешитке кирдим. Мешитке кирсем салкын. Ал жакта адамдар көчөдө эч баскан адам көрбөдүм да. Же машина, же мешит, же жумуш, үй. Имараттардын бардыгында кондиционер. Сөзсүз. Муздак суу, кулерлер, Сөзсүз бардыгында бар экен. Анан отуруп ойлондум кечке чейин, анан ойлонуп, кечинде погоданы карасам, шамдан кийин жакшы болуп калат экен погода, кичине жылуу болуп. Анан режим алмашты, күндүз уктап, кечинде базар. Кечинде караң болбойт экенби? Жолдорунда мондай прожектор чырак. Мединага бардым. Мединада жетейин дегенде Кыргызстандан эмелер чыгып калды. Туркомпания чыгып калды. Ошол байке Адыл байке жазып, бизден бир жамаат келип атат. 5-чи же 8-чи числода болуш керек. Ушул жамаатка кошулуп, сен дагы бизден бир жардам болсун кошулуп, эменди умраңды кылып кет деп. Өзү жалгыз барган адам баягы биринчи жолу бараткандыктан эрежелерин көп билбейт экен да. Анан көп нерселердин туура эмес болушу мүмкүн. Мен азыр өзүм жалгыз барсам, мен салыштырып көрсөм, көп нерсени туура эмес кылмакмын да. Ошол туркомпаниянын жетекчилери, амир саптары ал жерде сөзсүз ажыга барып келген ажы башчы болот экен. Алар бардыгын көрсөткөн, мындай кыласың, бүт эрежеси менен. Мындай өзүңө мындай бир кээде ойлонуп туруп деп калган жерлер болду. Мисалы, сен балким кетип атканда же ошол эле жамаат Кудай таалам жолуктурду, же дагы бир жерден бир жакшылык болду. Сен бул Кудайдан депчи. Ооба, сөз. Ошондой болду. Ооба. Андай нерсе сөз болот. Анан жана эмени айтып берсең. Мисалы, сен кайка бир жайга кирип атканда көзүмөн жаш тегеренди деп айтып аттың. Жанагы эмеге Мекке Кабага кирип атканда. Мага Сочидеги жанагы Али байке дегендер ошол жерден айтып беришти да. Сен барсаң биринчи Мединага бар депчи. Көбү Меккеге барып, анан Мединага келишет экен да. Медина бул жөн эле шаарыбы? Пайгамбарыбыздын шаары да. Пайгамбарыбыз ошол жакта жашаган, ошол жакта дин жүргүзгөн. Ошол жерде бир сыра кыдырып зыярат кылып, көптөгөн согуштар болгон ошол жерде. Анан ошол жерде Мединадан бүт зыярат кылчу жерлерди кылып, ошол жерден жүрөгүңдү тазалап, анан жүрөгүң таптаза болгондон кийин Меккени көрсөң, бир өтө башкача болот экен дейт да. Анан же сразу эле Меккеге барып алсаң, анда уже бир чувство бир башкача болуп кеткен да, сезим бир бар. Ошентип Мединага бардык, жамаатка кошулдук, жамаат менен зыярат кылчу жерлерге бардык. Пайгамбарыбыздын мечитине бардык, Ухуд тоосуна согуш болгон жерге бардык. Эки кыблалуу мечитке бардык. Эң биринчи салынган мечитке бардык. Анан ал жактан жамаат менен кошулуп, анан Меккеге кеттик.
Именно ошол Каабада же Каабанын айланасында же ошол жердеги элдер менен атмосферада жүргөндө ой кандай болот экен, дүйнөнү унутуп калат экенсиңби же? Унутуп каласың. Аябай эле бир мындай сөз менен айтып жеткире албайсың да. Неге биз мусулмандар эл ушундай бир дүнүйө деп калганбыз? Жөн эле 5 убакыт намазыбызды окуп, жашыбызды кыла бербейбиз да, Ооба, элементарно эле баягы мен акчам жок чыктым да. Мына акчам жок чыгып эле бир 2 айдын ичинде 2 айга жетпей эле келип калдым. Бардыгы баягы Аллахтан, Кудайдан берилди, бардыгы. Неге шүгүр кылбайбыз, неге ушундай жашоодо жашабайбыз депчи. Ал жактан баягы кетерге 2-3 күн калганда кеткиңиз келбей, мындай дагы качан келем депчи. Жанагы сөз түрдө чачыңды мындай ысы кылып алган жер ал кандай ошонун эрежеси? Эмеден Мединадан чыгып атканда акыркы зыярат кылып чыгып, анан жолго чыгасыз го Меккеге. Ошондо эмеге келесиз. Зулхулайфа деген мечит бар. Ошол жерге келип туруп ихрам намазы деп коет. Ихрам намазын окугандан кийин ихрамга кирген болуп эсептелесиз. Ага чейин ихрамга кире элекке чейин бүт бардык жериңизди тазалашыңыз керек. Жуунуп, гусул алып, лишний бир эч нерсе болбош керек да. Анан ич кийим да болбойт. Полный чечесиз. Ихрамга киргенден кийин 2 өзүнүн кийими болот, полотенце сыяктуу. Анан барып ошол ихрамга кирип, Меккени 7 жолу айланып, Каабаны. Анан келип ихрам намазын ичинен окуйсуз. Өзүнүн бир эмеси болот, определенный бир сторонасы болот. Окуп бүт туруп, барып туруп, чын ниеттен эме кылып, ниет кылып туруп, замзам суу ичесиз. Замзам суу ичкенден кийин Сафа Марва дөбөсүнө чыгып туруп, 7 жолу айланасыз. Чуркайсыз. Чуркаш керек сөзсүз түрдө. Айланып бүткөндөн кийин ал жерден ихрам намаз эмен бүткөндөн кийин намаз окуйсуз, ихрамдан чыктым деп. Аны ошол жерден чачты алдыртасыз чыгып. Сөзсүз түрдө чачты алдырыш керек ихрам. Ошол местный парикмахерскийлерден. Местный парикмахерский. Ихрамдан кирип чыккычакты денеңизди тырмабашыңыз керек, чачтан бир тал чач түшпөш керек. Эрежеси ошондой. Артыкча кыймыл керек жок экен. Артыкча кыймыл керек. Сөз жалаң, ошол ичинде эмне эреже болгон ошолорун кылып чыккычакты чыдаш керек да. Бузуп алсаңыз, анын эмеси жанагындай штраф деп коет го, ошондой төлөш керек да. Бирөөгө курбанчылык кылыш керек, же жанагы отурган ошол жерге садака берип коюш керек, же ошо менен жабыш керек экен да. Кайра келгенде кандай кылдың? Сен негизи буяктан чыгып атканда кайра жөө деле келип калышы мүмкүн, же ал жагын уже жеткенде көрөбүз депчи. Жеткенде көрөбүз. Не болду ошондо? Самолет менен келдим келгенде. Кыргызстанга эле учуп келдиң. Биринчи негизи мен Москвага келмекмин. Дагы ошол жактан кеттим да. Ошол жака кетем деп айтсам, атенем Меккеден баягы адам тазаланып, баягы жакшы эмелер менен келгенде биринчи ата-энеси менен учурашыш керек экен. Ата-энесинин колун кармаш керек экен дегенине, үйгө Кыргызстанга бардым. Ата-энем уже конокторду чакырып, бардыгын даярдап коюшту да. Бир 100дөн ашык, 150 адам, 200гө жакын адам келди да үйгө. Коноктор келди. Анан конокторуңар аларды сыйладыңар, сен менен учурашты, зыярат кылышты, замзам суулардан ичишти. Анан акыры сапарга барып, мына кайрадан Москвага келип отурасың. Сапарга барып, ал жүрсө жүрөр эткенбиз деп, же до конца ошол тармак боюнча баягы видео тартып алып кетиш керек экен. Анан мен ал нерсеге жокмун да. Сеники ошондо общий маршрутта канча убакыт кетти, күн? Мен негизи Меккеге 30 канча күн кетти. 30тан көп, 35 бе, 36. Мединага 20 канча күндө жеттим да. Ошондо баары биригип 50 күн. Жок. Мекке общий жүргөн күн 14 күн жүрдүк жамаат менен. 51 күн болду да общий. 51-52 күн. Москвадан чыгып, ал жака барып. Москвадан чыгып, ал жака барып, баягы жамаат менен зыярат кылып, кайра Кыргызстанга келчү. 51 күн. 51 күн. Эми соңунда бир мындай жакшы сөзлөрүңөн баягы ошол шортста сиз айтып калдыңыз го, элдер сурап деп, Аллах ыраазы болсун. Көбү билбей экен кайра келгенимдичи. Мен негизи эч кимге айтпай эле коеюн деп жолго чыккам, өзү эле видеолор баягы просмотрларды алып ошондой болуп кетти. Анан ошол келип Москвада уже кайра өзүбүздүн жумушта иштеп, тиричиликти кылып атабыз. Аллах ыраазы болсун баарыңыздарга. Аман эсен барып келип көрсө, жөө барып келсе деле болот экен. Ошол.
Не дейбиз эми, биздин дагы видео соңуна келип отурат. Балким башынан аягына чейин анча-мынча жерде бир нерселерди өткөрүп ийдикпи, же бир теманы цеплять этип кете албадыкпы, же бир нерсени толук түшүндүрө албадыкпы, айта албадыкпы. Ал жагына да туура түшүнөсүздөр, урматтуу мекендештер, көрүүчүлөр. Бул жигитке, энибизге дагы ийгилик каалап, жакшы сөздөрдөн жазып коюңуздар. Мындан бери жака Москвада буйруса, биз да Москвадабыз. Кудай буйруп дагы бир ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Иншалла. Ошо, видео жаккан болсо лайктардан басып, Сөзсүз. ооба, каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз, аман туруңуздар.